Эми чегарабыз Кудайга шүгүр азыр бүт бардык чегара биз менен чегаралашып такталып турган мамлекеттер менен баары менен такталып бүттү. Кытай, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан бардык мамлекеттер менен биз чегара тилкелерин тактап бүттүк. Эми ошо чегара тилкелерин чегараны буздурбастан сактап эле турсаңар, коргоп ошону турсаңар болду. Карап турсаңар болду. Мурдагыдай талаш тартыш жерлер жок. Бул жер сеники, бул жер меники болуп, талаш тартыш болуп, жанагыдай куралдуу кагылыштарга чейин жетип, канчалаган биздин баатыр, тайманбаз чегара жигиттерибиз каза болуп кетти. Ушул чегараны сактаймын деп, кыргыз элин жерин сактайм деп, эми андай чоң кагылышуулар болбойт деген үмүттөмүн. Себеби талаша турган эч нерсе жок. Эми мындан ары биз ынтымакта, кайсы коңшулар менен болсо дагы ынтымакта ошо чегара тилкелерин коргоп турушубуз керек. Урматтуу чегарачылар, андан дагы ошол бардык эле чегара тилкелеринде биз куралдуу күчтөрдү, чегара кызматтарынын колдонгон куралдарыны, алардын саныны, куралдуу күчтөрүнүн то есть курал жарактардын колдонуу тартиптерин толук бойдон өзгөртүп атабыз. Ошонун негизинде мындан ары жанагы силердин колуңардагы оор курал жарактар, колдонуучу курал жарактар колдонулбайт. Оор техникалар колдонулбайт. Алардын бардыгын биз коңшулар менен чогуу сүйлөшүп алып атабыз. Силердин колуңарда колдоно турган жеңил гана курал жарактар болот. Мунун айтканын себеби кызматтын кайсыл бир деңгээлде жеңилдегенин айтып атам. Оор күндөр болду, кыйын күндөр болду, күнү түнү уктабастан өтө катаал күндөр болду. Бирок эми ушул кызматтын мындай жеңилдетилген тартибине өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул да болсо ошо сиздер менен биздин чогуу кызмат кылып, чогуу чуркап иштеп, акыркы 3-4 жылда иштеген ишибиздин натыйжасы болуп атат. Ушуга чейин эгемендик алгандан бери 30 жылдан бери чегараны тособуз, чегараны сактайбыз, жерибизди бербейбиз деп ызы чуу болуп, уруш талаш болуп эле келгенбиз. Эми мындан ары андай болбойт. Ошондуктан так уставдардын негизинде, мыйзамдардын негизинде жана командирлердин көрсөтмөсүнүн негизинде так жумушуңарды аткарасыңар деген ойдомун. Жана ошону талапты алдыңарга коямын.